Урматтуу депутаттар, бул салык кодекске дагы толуктоолор 2018 жылдан баштап тамекилерге жана башка мындай табактарга салык акциз жактан салык көтөрүү. Азырынча 2017 жылда bizde мындай биз дагы салыкты көтөргөнбүз. 2017 жылда 1000 штук сигарет, 1000 штук сигарет бул 50 пачка 1000 сом ушундай акциз алынат. Ал эми биз сунуштаган мыйзам бул жерде 250 сомго көбөйтүү боюнча жыл сайын 2018 жылда 1000 штук 1250 сом болот. Мыйзам өтсө. 2019 жылда 1500 сом, 2020 жылда 1750 сом. Башка сигареттердин түрлөрү бар, ошол эле сигары деген, сигарага биз 1 штукту 20 сомго көтөрүп атабыз. Азыр салык 100 сом ушундай алынат бир сигарадан. Биз 120 сом кылып атабыз. Эми сигарилы деген ошону дагы көтөрүп атабыз. 2018 жылдан баштап 1000 штук сигарилден 1500 сом алынсын деп ушуна кылып атабыз. Табак боюнча бул нюхательный деген, сорго турган табак деген бар, жыттат турган ошол табак бар, анан кальянный табак бар, ошол килограммга биз 200 сомго жыл сайын ушундай ставкаларды көрсөтүп жатабыз. Эми бул мыйзам күчүнө кирсе, анда значит 2020 жылда биз практически около 8 миллиардка жакын ушундай практически ушундай табабыз акчаны, ошону бюджетке түшөт. Максаты мындай: биринчи бул бюджетти толтуруу, экинчиден болсо бул тамеки чегүүчүлөрдүн саныны азайтуу. Чындыгында биз салыштырманы кылдык, ошол Казакстанда кандай ставкалар болуп атат. Биз төмөнүрөөк алып атабыз Казакстандан, Россиядан, себеби Белоруссиядан дагы. Себеби биз алар менен тең кылсак ставкаларды, бизге контрабанда көп түшөт. Ошондуктан биз 350 сом ушундай айырманы төмөн кылып атабыз да. Бизде кичине төмөнүрөөк болот акциз. Эми бизде дагы Жогорку Кеңеште дагы экинчи мыйзам бар. Ошол эле депутат Азамат Арапбаев, Улан Бердибаевич, Акылбек Усунбекович сунуштаган дагы мыйзам бар. Алар дагы ставкаларды көрсөтүп жатышат. Биз экинчи окууга бириктиребиз ошону, өкмөттүн позициянын заключенияны алып, азыр Азамат Абдулжанович айтып атат, 5 жылга 3 жылга эмес, 5 жылга ставканы көрсөтөлү. Мен макулмун. Экинчи окууга биз ушундай чогуу мыйзамды алып келебиз.